Рахмат, Балбағзарлы көч. Урматтуу кесиптештер, биринчи процедурный. Рахмат, Талиева Атажурт, Кыргызстан. Балбак энемен 2 мүнөтү мен пайдаланып калайын. 8 мүнөт сүйлөдү. Арбагыла, урматтуу депутаттар, чынында мына абдан туура айтат. Балбакзарлык, сиз азыр бир нерсени айтып баратып, жыйынтыктап, эмне кылыш керек деп бул жактан генералыбыз да туура суроо берди да. Министрлер жанагы отписканы токтотуш керек. Ошону айтып коюшуңуз керек да. Жана орун басарлары отписка менен бүт 99% келген каттар депутаттарга каттарына. Жалаң отписка. Алмаз Акунжанович, ушуну токтотолу, андан көрө жооп бербейле койсун да. Андан көрө жооп бербейле койсун. Жазалып аткан ишти ачык айкын айтсын. Анан коррупция боюнча жакшы айттыңыз. Коррупция менен күрөш башталды, катуу башталды. Мен да кечээ күнү ошол ГКМБнын маалыматын айттым эле, Алмаз Акунжанович. Анан кийин бул депутаттар ушу регламентти карап алышыбыз керек да. Кадр койбойт депутаттар, ректор койбойт. Ректордун креслосуна эч кимдин көзү бүткөн жок. Мурду бүткөн жок, көзү бүткөн жок, көзү каткан жок. Шайлоо жакындап атат, ректордун орду керек болуп калган окшойт деп кечээ бир канчасы чалды. Мен Баткен мамлекеттик университетинин ошол 18 миллионго жакын, бул миллион, миң сом эмес. Мына ошончо баягы коррупциялык схемалар жөнүндө айттым. Ал маалымат, так маалымат, ГКМБнын маалыматы. Ал айрымдар айтып атат, ошол ректордун орду керек болуп калган окшойт деп ошол жерден дагычы. Мен ачык айтып коеюн. Ректордук кызматка депутат кызматты ректорду депутат койбойт да, кыскасы. Мен тиги дагы бир жолу баса белгилейм. Бул элдин акчасы. Ордуна коюп койсун. Мен ал кишинин жасаган жумушун сапатын айтканым жок, билим сапатын. Абдан билимге жакшы иштеп атат, билим сапатын көтөрүп атат дейт. Анда байли, бирок жанагы акчаны коюп койсун ордуна. Элдин акчасы 18 миллион акча. Ошон үчүн кулагыңа күмүш сырга айтып койгула, ошол айтып барчылар бар. Мен ал ректордун тааныбайм дагында. Ушул коррупциялык маселеде аёу жок. Жана Балбак мырза туура айтты, тарынсаң таласка бар депчи. Тарынышпасын, аёу жок, бири-бирибизге аёу жок. Коррупциялык схемага аралаштыңбы, жазаңды алышың керек. Мен ошону айткым келип турат. Рахмат, урматтуу депутаттар.